Борончу Кудайбергенов жакында өзү тууралуу жалган маалыматтын курмандыгы болду. Белгилүү куудулдун көзү өтүп кетиптир деген кабар интернетте тарап кеткен. Бирок куудулдун өзүнө маалымат кеч жеткен. Бактыга жараша борончу каза болуптур деген маалымат анын жакындарына ал үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу отурганда жетип, кесепети анча оор болгон эмес. Жанымдагыларга өзүмө көргөндөн кийин анан үй бүлөлөрүмө ой мен жөнүнөн ушак чыгып кетиптир деп кичине аларга мындай жайыраак кылыпчы. Ошондо деле балдарым тиги келинчегим кызыктай болуп мындай бир өң бузулуп кетип ушундай болду, элестетет да адам. Ошол сезим келет да. Ал эми Ырыс Окенова жалган маалыматтын айынан жумушунан ажырап, коомчулуктун күмөн саноосуна кабылган. Белгилүү эле басылма имиш сөздөргө таянып, Ырыс Окенова тарткан Ак шоола сериалын жаратууга $250 000 каражат коротулганын жазып чыккан. Тасманын бюджети андан 10 эсе аз экенин айткан жетекчиси калган каражаттар кайда деген доомат койгон. Режиссер такталбаган маалымат тараткан басылма менен соттошууга чейин барган. Анын күнөөсүз экенин тиешелүү органдар далилдеген. Бирок кызматы менен коомчулуктун күмөн саноосун, ага короткон нервин эч ким калыбына келтирип берген жок. Кандай болгон күндө дагы маалымат тарап кеткенден кийин бул өтө жаман нерсе экен. Биз жөнөкөй бир бетин жапкан бир фейктерге таарынып атабыз. Биякта бизде медианын өкүлдөрү мен кыйынмын деген бир таризге кирип алган медиа болмуштар ушинтип бизди мындай азапка салып атат да. Ошончу мен алардын абийир сотуна коем. Кыргыз коомчулугу интернетте жалган маалымат тараткан фейктер менен күрөшүү керек деп эсептейт. Ар бир айтылган маалымат өзүнүн адреси менен, жүзү менен туура так айтылыш керек да. Анан эгер чындап эле бир бет каптын артына жашынып алып эле бир маалымат тарата берсе, ал нерсеге мыйзам колдонулуш керек жана ал мыйзамды мен колдойм. Себеби мен өзүмдүн абалымда ошол фейк маалыматтан жапа чеккен адам катары дагы мен моралдык жактан дагы мен каршы чыга албайм. А эгер мындай сөз эркиндигине каршы чыгып ошону чектөөлөр болсо мыйзамдачы, анын үчүн ошо мыйзамды окуп чыгып тиешелүү адистер ошолор мыйзамга жооптуулар караш керек да. Анан бирөөнүн аброюна калп эле ушак кылып туруп эле бирөөнүн үй бүлөсүн дагы бузуп коюшу мүмкүн экен мисалы. А эгер жанагындай мыйзам болсо кичине ойлонот, ал деле тартип да булчу. Андай кылба, антип айтпа, ушак айтпа деген эле сөздүн бирөөсү бул. Фейкти, андай кылба деп айта турган бирөө керек. Ошон үчүн анан муну жанагынтип саясат баягы кураган саясат башка жак нукка буруу дегенден эле кооптон уккондон болсо керек ба? Болбосо баягы өзүнүн жол менен болсо керек да. Ошол эле учурда депутат Гүлшат Асылбаева сунуштаган мыйзам долбооруна караманча каршы болуп чыгышкан. Талаш жараткан, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору коомчулуктун кескин сынына кабылган. Бирок буга карабай мыйзам жогорку кеңеште өтө тездик менен кабыл алынган эле. Сам процесс инициирования этого законопроекта, а также его... Бул мыйзам долбоорун демилгелөө жана аны кароо, парламентте кабыл алуу, техникалык нормаларды бузуу менен кабыл алынган. Эң негизгиси демилгечилер мыйзам долбоорун иштеп чыгуу учурунда талапка жараша ченемдик укуктук жактан таасири боюнча анализ жүргүзгөн эмес. Алар көйгөйдү так аныктап, аны чечүүнүн бир нече жолдорун иштеп чыгышы керек эле. Ошондой эле бул көйгөйгө мамлекеттин кийлигишүүсү канчалык зарыл деген суроого жооп бериши керек болчу. Президенттин кол коюусуна жөнөтүлгөн мыйзам так жазылбагандыктан чара колдонуу учурунда кыянаттык менен пайдаланып кетүү коркунучу бар эле. Эгер ошол бойдон кабыл алынса, сөз эркиндигине, пикирин билдирүү эркиндигине каршы багытталган мыйзам болуп калмак. Президент мындай жүйөлөрдүн бар экенин эске алып, мыйзам долбоорун эксперттер менен биргеликте иштеп чыгуу үчүн артка кайтарган. Анда мыйзамды ишке ашыруунун механизмдерин жана жөнгө салуунун техникалык аспектилерин кайрадан карап чыгууну сунуштаган. Анда адам укуктары, мамлекеттик саясат эске алынууга тийиштигин баса белгилеген. Ошондой эле мамлекеттин технологиялык жана туруктуу өнүгүүдөгү мүмкүнчүлүктөрү да көңүлгө алуусу керектиги айтылат. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.